Салам достор. Микрофон текшерип коюшту атабы. Ооба атабы акырын катуу. Саламатчы ооба угулуп атат. Иштер кандай болду? Шашат атабы. Мен кирип личный бренд боюнча окуп баштадым. Түшүнүктөр пайда боло баштады акырында. Личный бренд жөнүндө. Ооба. Личный бренд жөнүндө айтып бере берейинби кыскача? Суроо барбы? Түшүнүктөр. Азыр ким сүрөп атат личный бренд жөнүндө? Жетип караңыз ичип болмуш. Мен Чынара. Чынара личный бренд боюнча максат мондай да. Личный бренд боюнча силер окуп, карап, макалаларды ар кайсы интернеттен анан идея айтышыңар керек, бөлүшүп, ушу кантип ошол менин жеке брендимди көтөрүш керек. Кантип жаңы подписчиктерди алып келиш керек. Ошонун баары маркетинговый болуш керек да. Неме деп коет? Реклама кылбай, мисалы, реклама сатып албай, анан ар кандай гифтерге катышпай, органический рост болуп керек да. Адамдар чындап эле кызыгуусу болсо, ошого жараша, ошол кызыгууга жараша макалалар чыгарып туруш керек, ошол идеяларды чыгарып туруш керек. Балким стористерди башкача кылып оформить этиш керек, же болбосо жок, сиздин контент күнүгө чыкпайт эле, могул убактыда чыгыш керек, деле мондай конкурстар ойнотулуш керек, же болбосо мондай болуш керек деп ошондой бир немелер керек да, план, контент план мондай болот. Ошондо сиздин личный бренд өнүгөт. Анткени биз так жакшы долбоорлор жасайбыз, бирок ошол долбоорлорду көп адамдар кээ бирлер билбей калат да. Анткени бизде мисалы кээ бирлер менен коллаборация кылбайбыз да. Мисалы Кыргызстанда жашагандар там аябай кээ бирлер бизде көп адамга выход бар да, ошолор менен балким коллаборация кылыш керек. Ошол кайсыл адамдар менен коллаборация кылса, башка долбоорлорду карап, анан чыгып ошолордун баарын изилдеп туруп, ошол эмпатия кылып, изилдеп, анан ага брейншторм кылып команда менен башкалардан сурап, башка популярдуу блогерлерден чакырып эле алардын опытын алып, кантип ошол личный брендти жасаш керек. Мисалы Айдананы чакырып, Айдана кантип жасайт, или анын контентин дагы бир изилдеп, башка блогерлердикин изилдеп, анан ошолор менен биргеликте бир ушундай неме керек, идеялар, тапшырмалардын списогу. Анан ошолорду акырынан киргизип баштайбыз. Соответственно, көбүнчөсү мен жасаганга аракет кылам, бирок опять жардамчы керек болот. Ошол кантип балким стористердин видеолорун жасаганга, или дагы бир кызыктуу иштер жасаганга, или дагы бир конкурстарды ойлонуштурганга проект ошол жөнүндө азыр команда формулка чогулат. Бизге дагы көп адамдар баштады акырындап. Биз раскөчө зум кылып, жакшы жолугушуу кылып, жакшы командаларды түзүп алдык окшойт. Акырындап жетекчилерди тандап, анан акырындап уже командалар кээ бирлерди жолугуп, кээ бирлер аттарын коюп, кээ бирлер ошол кызыктуу жыйынтыктар болуп атат. Процесстер жетишкендер да бар, жетишпегендер да бар. Эч нерсе эмес, главное процесстер акырындап жүрүп жатат. Ошондуктан эми суроо жооп сессиясы сурай бергиле, кайсыл долбоор, эмне кылыш керек деп сурасаңар, четинен айтып бере берем. Жетишип атасыңарбы деп. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Могул деген биринчи негизги долбоор, анан башкаруу рольбу же башкы рольбу?
ошол башкы ролду алышыптыр да, анан түшүнбөй калдым да кайсынысында эметиш керек. Негизги эле долбоордо катышса болобу? Анан мен мисалы негизги долбоорду эле тандагам, анан байкоочу катарында бир долбоор тандагам да, ошол экөөнү эле тандагам. Ага, эмне үчүн эки роль чыгып атат? Анткени негизги ролду, основной ролду эгерде кодду тандабасаңар, кодду жөнүндө да түшүндүрүп берем азыр, шашпай, эмне жөнүндө дагы бир жолу да түшүнбөй калышты кээ бирлер. Кодду тандабаса алар жөн отуруп калышы мүмкүн да, ошондуктан экинчи бир долбоор табыш керек, чтобы ошого жардам бере тургандай. Ошого иштей тургандай болчу. Анан мисалы үйрөнүп атасыздар да силер, биринчи ролдо каким-то боком силерге бир тапшырма жетпей калып или кызууңар жок болуп баратса, экинчи проектке деле ошондой параллельно катышып кетесиздер. Ошондо как раз эки проект болот, запасной болот да, запасной аэродром. Что минимум эки проект тандаган жакшы да. Не обязательно 5 проект, эки проект жетиштүү болот. Анан биз устатты таңдаганбыз да, ошол устат кечинде зум жолугушуу болуп, бизде таанышуу эле болду да, көчөч таанышуу болду. Анан кандай кылып башташ керек, ошону жакшы азыр биле албай атабыз да. Азыр Notion ачалы, анан Trello ошолор менен эле баштай берсек болот да, пока. Ошол биринчи биздин максат ошол команданы формировать этиш керек да. Анан команданы формировать этти деген сөз, силер бири-бири менен таанышып койсоңор эле жетиштүү месте, анткени аны деген эми Notion жазап туруп ошол жака чыгаш керек, кайсыл команда. Жанагы Summer Challenge-тин командаларын карасаңар, ар бирөөсүндө команда бар, ичинде ушундай демелер бар да, блок ким эмне кылат, ким каяктан депчи. Ошондой Notion жасаш керек. Notion жасайлы деп сүйлөштүк, анан эмне кылыш керек, анан ушул сизге дагы суроо берели деп эметкенбиз. Ошо устат долбоорун сиз келечекте сиздин көзүңүз менен кандай деп элестетесиз, ошону сизден сурайбыз. Бүгүн эртең менен ошол Discordко жооп бергенге аракет кылдым. Бул болсо ошол жеке брендтин ичинде бир долбоор да. Мен мисалы, допустим, азыр биз аябай келечек аябай демек кылып атпайбыз, жеке брендти пиарить этипчи. Көп адамдар мага келип кайрылышат да, вот ошо келечекке жетишпей калдык, или келечекте жүрөбүз, анан дагы окугубуз келип атат, или мага дагы айтып бербейсизби, айтиге кантип кирсе болот, айтиге кантип үйрөнсө болот деген запростор көп келет да. Булар болсо потенциальный лидтер да. Анын баарын упаковать этип туруп бир сайтка жибериш керек. Мына буякта курс бар мен жасаган, или мен айтып берген видеолор бар, ошону өтүп тапшырма алып жасап үйрөнсөңөр болот деген бир упакованный курс болот, даяр видеолор мененчи. Мисалы Udemy'деги видео сыяктуу. Анан адамдар аны сатып алса болот да. Бир пример бар, сонун мага жаккан willbedone.ru деген. Ал дагы подкаст жазат, будет сделан деген, и ошонун курс полезного действия деген курсу бар да. Ошондой сыяктуу бир лендинг пейдж жасайбыз. Анан ичинде мен жасаган видеолор бар даяр, ошол видеолорду көрүп, аларга анонс жасап, жазып, анан аларга тапшырмаларды жазып, анан ошол курсту упаковать этип, анан запуск кылабыз да. Устаттын максаты, биринчи максаты ошол күздеминин ичиндеги процесстерге жетишип калуу. Анан силер ошол нерселерди изилдеп баштасаңар болот, анан силерге идеялар келет да. Анан барыңарга идея келип атат, анан мисалы тапшырма аттап кала десе, башка идеяларды силер жазып атасыңар немелергечи, чаттаргачы. Ошол идеялардын баарын чатка жазбай, Trello'го или башка бир to-do listке, таскка бэклог кылып жазыш керек. Идеяларды, чанкы идеялар керектүү, аны жоголуп кетпеш керек да. Ошолордун баары формулировка, мындай кылыш керек, тендей кылыш керек деп бэклогко баарын жазып коюш керек. Не обязательно аларды аткаруу, просто ошол идеялар бир жакта фиксация болуш керек да. Биз карап, ушундай идеялар болуптур. Устатка не только менин курсумда, балким башка курстар чыгарса болмок экен депчи. Анан жогок устат деп атабай,
допустим, международный кылып, ана башкача бир сервис жасасак болмок экен дегенде баарын чогултуп койсок, анын артынан да башка долбоорлор чыгып кетет да. Ошон үчүн бир трилог керек. Ошон үчүн барып идея болсо эле барып трилог жазып коюш керек да. Анан аны уже неме Discord'дан обсуждать этсе болот. Мага ушундай идея келди, кандай деп ойлойсуңар, ушундай пайдалуу, пайдалуу эмеспи? Бирөө айтат, жок, анын кереги жок, керек айтышы мүмкүн да. Идея ошондо азыр. Чтобы биздин немелер, келген ойлор жоголуп кетпеш үчүн аларды бир жакка фиксация кылып коюш. Рахмат. Ассаламу алейкум. Агай, кандайсыз? Суроо берсек болобу? Алло, угулуп атабы? Болот. Угулуп атат, Расул. Мени угулуп айтабы? Угулуп атабы? Угулуп жатат. Тек Расулдуку угулбай жатканда микрофон. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Азамат байке, жакшысызбы? Ооба, жакшы. Эми угулуп атат. Биз тиги эмени тандаган болчу, кооз сайттар жана сервистер дегенде. Ошол жөнүндө да толугураак маалымат алайлы деп эме болуп аткам менчи жеке өзүм. Анан команда менен пока жумуш кылып элекпиз, азыр атын тандап койдук, пока өзүбүзчө. Или сиз атында сиз коюп бересизби? Жок, силер общий тандап туруп, мага көрсөтүп койсоң болот, ушундай тандарды жактыбы жаккан жокпу десең, мен ошого макул жок, башкача тандагыла деп айтмакмын да. Бирок карап аттым, кызыктуулар бар болчу, Кутуча, Сандык дегендер. Анан немени да көрдүм, ошолбу силердики Мирабордтон жазган же башка беле? Жок. Башка команда экен. Аты кандай болду команда? Атын азыр бул жерде бир эме тандадык элек. Билбейм, азыр команда эмне деп чечим чыгарышты. Хорошо, эмне суроо? Жок, ошол жөнүндө толугураак кызматы эмнелерди ойлоп табышыбыз керек. Маалымат алып алайын дегем анан. Мен тиги немеге жазган болушум керек, общий эле жакшы эле, ошону чатта окусаңар көрүнмөк. А так кыргызча сайттардын каталогу болот. Ошол кыргызча сайттарды изилдеп, ошол жакта Азамат болуш керек эле. Word, Excel документ ачып койгон список, ошол жака списокко кошо берсеңер, анан ошол списоктогу сайтка кошобуз. Кыргыз тилиндеги сайттардын баарын ошол жака илебиз. Сайттар, сервистер, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter, чтоб кыргызча бир кызыктуу маалымат болуш. Кээ бир суроолорду командадан эле сурасаңар болот, Discordдон сурасаңар болот, уже кээ бирлер онбординг болуп калып, жакшы түшүнүп калышты. Дагы кимде суроо бар? Кыргыз Ордо дегенге токтолуп трилогдон жазып коюпмун депсиз го, мен азыр жаңы окудум да ошону. Все, анда Кыргыз Ордо деп мага бирөө жазды да, ошону тандадык деп чаттанчы, трилог чыгарып койсоңор деп. Ана хорошо окуп деп билип койдум пока что. Аны өзгөрсө деле болот, в принципе. Бирок если команда Кыргыз Ордо тандаса, значит Кыргыз Ордо болот. Ошону тандап. Суроолоруңарды, эгерде кээ бирлерди баягы жаңы келдим, түшүнбөй атам, эмне болуп атат десе, команда тандаса, проект тандаган болсоңор, ошол жака барып сурасаңар, ошол жактан кененирээк айтып беришет дагы. Дагы кандай түшүнүксүздүктөр болуп атат, эмнени кыла албай атасыңар, эмне проект жөнүндө кененирээк айтып берейин. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Мен Кажы көчү подкаст боюнча сурайын дедим элем. Мен аны экинчи проект катары тандагам, башка ролдо депчи. Анан кийин билишимче ал түптөлүп калыптанып калган проект Кажы көчү. Анан кийин бизден мисалы кандай иш аракеттер керек болот? Биз мисалы эмне кылабыз? Айзада, сизде эмне кандай өнөрлөрүңүз бар? Ошондон баштайлы, ошого жараша айтып. Мен
негизи мен ошо ойлоп атам, негизи ал журналистикага жакыныраак болуш керек депчи. Мен аны угуп калам, анан мен өзүм ошо подкаст жаздырганга негизи кызыгып аткам, ошо жөндөмүн жетеби жетпейби билбейм, негизи ошо кызыккандыгыманчы. Анан кийин мен өзүм болсо информатикмин. Журналистикага жакын деле эмесмин, бирок мен ошо подкаст жаздырганга кызыгам да, анан ошон үчүн тандадым элем. Хорошо. Дагы баарына информация, силер тандап аткан долбоорлор, булар силер ошол контентти жасаган деп көп неметпейсиздер, ошону как реализация кылган айтишник катары өзүңөрдү койгула да. Типа, мага подкаст кызыктуу, мен подкаст жаздырам эмес, мен ошол подкасттын сервисин жасап берем деген айтишниксиңер да. Ошондуктан жана дизайн синкингди ойлонуп, эмпатия кылыш керек да, типа. Окей, мен подкаст жаздырсам, кандай кылмак элем, подкастчиктер өзүлөрү кантип жаздырат, алардын кандай көйгөйлөрү бар, эмне жетишпейт аларга, эмне үчүн бияка келип атат, эмне үчүн айтишине сурап атат, эмне үчүн деген теманы ойлонуп, анан изилдеп баштайсың да. Бул вообще баарына. Эми конкреттүү Айзада сизге тапшырма мындай. Биздин подкастты кантип өнүктүрүп, кантип көп адамдарды угусак болот, кантип ошол көп адамдарга жеткирсек болот, аларга подкаст жөнүндө түшүндүрүп берип, ушундай подкаст бар, укула деп жарыялатыш керек да. Биринчи эле бизде азыр келечек долбоорунда канча деген көп адамдар бар. Ошолор уже немелер да, потенциальный клиенттер да, алар менен мисалы, канча подкаст уктуңар беле, кандай деп ойлойсуңар деп сурап көрсө болот да, уже неме исследование кылыпчы, эмне жетишпейт, кайсыл сервистен угасыңар, конвенчинен өзүнөн угасыңарбы, же Google подкасттан угасыңарбы, же Apple подкасттан угасыңарбы деп ошолордон изилдеп сураса болот, ошо изилдөөнү ресерч кылып ошолор жазса болот да. Анан кийин команда менен брейншторм кылса болот, типа баарыңар бөлүшүп алса болот, типа сен тигини сура, сен буну сура деп. Анан изилдеп бүткөндөн кийин уже идеялар чогултуп, эмне кылсак болот деген идеялар пайда болот да. Мен жагынан эмне кылса болот деген, бул ошол уккан адамдар менен сүйлөшүп, один сүйлөшүп, анан аларды ошол сервиске барып отзыв калтырганга неметиш керек, түртүш керек да. Анткени отзыв калтырса, ошол подкаст ошол сервистен сразу топко чыгат, анан көп адамдар уже автоматически уга баштайт да, бул автоматизация. Өткөндө отзывдар жөнүндө сүйлөшүп атпадык, ошол отзывдарды мисалы жабык Discordко калтырбай, ачык сервистерге барып отзыв калтырса, туура жазып, чоң текст мененчи, там 5 звездочка койсо, ал подкаст сразу башка подкастка караганда өнүгө баштайт да. Бул бир. Экинчи, уже даяр немелер менен иштесе болот. Өнүккөн сайттар менен иштесе болот. Мисалы, Азаттыкка барса болот, СМИлер мененчи Азаттыкка барса болот, же болсо дагы Лимонго барса болот, айтып барып, ушундай подкаст жаздырып атышат, балдар 2 жылдан бери подкасттын тема ушундай өнүгүп атыптыр, Кыргызстанда ызычуу болуп, монча подкасттар бар экен, булар ошолор биринчи башташты, аябай кызыктуу подкаст экен деп, ошону барып интервью албайсызбы деп барып, мен ушул подкасттын немесинен келип атам, как менеджер эмес, ошол командасынан келип атам, кандай дейсиңер ушинтип коллаборация болсок деп, ушул экинчи ошол жагын ойлонуп баштаса болот да, акырындап мененчи. Кимден тааныштар бар, кантип чыкса болот деген сыяктуу. Үчүнчү варианты, подкастты кантип монетизация кылса болот, ошол жөнүндө ойлонсо болот да. Биз эслегерде жана биринчи, экинчисин жасасак, популярдуу болуп баштайбыз да. Анда айтабыз, биз популярдуубуз, эми силердин продуктуну биз подкасттан реклама кылып беребиз, кандайдыр бир акчага депчи. Анан ошол рекламный немелерди ойлонуп баштаса болот да, кимге барыш керек, кайсыл аудиторияга барыш керек, кимдерди реклама кылып бериш керек, ошолорго барып жазып, ушундай подкаст жасап атабыз, ал деген жаңы неме, көп жаш балдар ошол подкастта отурушат, эч ким там радио укпай калган, телевизор көрбөй калган депчи. Ошентип анан рекламаны сатса болот акырында. Ошону ким алат, ким жасай алат ошондой нерселерди. Эгерде биздин команда кадржунун ичинде жок болсо, анда кодко барып сураса болот да, араңарда рекламщиктер барбы, кантип иштедиңер эле,
балким ошо кажыгожого келип команда болуп бизге бир сессия кылып бербейсиңерби или биз менен кошуп иштебейсиңерби деп ушинтип коддон барып адамдарды тартып келсе болот да бизге ошондой сүйлөштүк элек брейншторм кылыпчы азыр мен ушу брейншторм кылып атам да ошентип силер дагы көп брейншторм кылып баарын жазып неметип берсек болот да неметип бэклогко чогултуп командаңар менен сүйлөшүп ким кандай өнөрү бар ким эмнени алат деп бөлүшүп акырын ушинтип идеяларды чогултуп берсеңер болот процесс примерно ушундай түшүнүктүү агай рахмат жакшы инсайттарды Саламатсыздарбы бердим агай? саламатчылык Мен Акбери эже. саламатсыз эже Кечиресиздер, эми буга чейин дагы эмне сөздөр болот экен, мен азыр эле кошуп калдым. Мен бүгүн бир нерсеге көңүл бурдургум келип атат да агай. Кече дагы биз чогулганбыз. Келечектин өзүнчө эмеси боюнча Zoom'га дагычы, жана биз кече чогулуп сүйлөшкөндөн кийинирээк кечирээк дагы. Биз азыр жакшы уже мен азыр Discordко мындай тез кирип карап чыктым, уже официалдуу марафон жарыяланып, эме башталып баары. Башталып эле калды, иштейм дегендер көрүнүп турат, адамдардын кызыкчылыгы дагычы. Анан азыр ушул тапта биз келечектин өзүбүздүн долбоордон, Жылдыз академиянын окуусунан биз 13-сентябрга чейин каникул деп жарыялаган го, сентябрга алышсын депчи. Анан ошонун учурунда биз баягы артта калып атабыз, кокуй биз жетишпей атабыз дегендер көппүз да, ошо мен дагы ошонун ичинде бармын да. Анан ошентип кокуй биз жетишпей атабыз андай деп атса, бизге 2 жума убакыт берсе, ошонун ичинде кичине жетишип алышыбыз керек эле. Анан биз реалдуу проектлер деп кызыгып бияка өтүп кетип атабыз да. Анан ошону мындай биз убактыларын эметип алышыбыз керек болуп атат да, тактапчы. Дальше кандай иштейбиз? Азыр калган бир аптанын ичинде биз баягы мурдакы эмелерибизди, жетишпегендерибизди тез жасап үлгүрүшүбүз керек. Onun үчүнөн как положено баягындай лекцияларга, жаңы сабактарга немеге JavaScript оор болот деп атышат да. JavaScript эң кыйынына келип калдык депчи. Ошого биз даяр болушубуз керек да, ошону жаңы нерсени кабыл алганга дагы даяр болушубуз керек. Анын үчүн биз эски жетишпегендерибизди толукташыбыз керек да. Биринчи заданиябыз ошол. Ошону ушул аптада ошону биринчи орунга коюп коюшубуз керек болуп атат да. Ошону жетишип, давайте 13-үнө даяр болгула жаңы тема кабыл алышка депчи. Анан бул практикадагы керек бизге, сөзсүз биз баарыбыз кубанычтабыз ушул нерсе келип калганына. Бул мыногу реалдуу проекттерден сырткары деле сиз өзүбүздүн основной программага бир жумада бир кирип берген атпайсызбы, туурабы? Практиканы ансыз деле жардамга келип атпайсызбы? Ошол ал калат официально. Анан кийин бул биздин кошумча ишибиз болуп атат да. Ушуну биздин кийинки жумадан сабактарыбыз башталгандагы графикке карап туруп эметиш керек деп, основной ишке неметпей. Себеби бул жагы 3 ай эле калып атат биздин окуубузга. 3 айдын ичинде дагы ала турган көп нерселер бар болуп атат ал жакта. Анан мындай результат көрсөтүшүбүз керек да, кийинчи биз 6 айдан кийин кандай бир результатка чыгышыбыз керек. Сөзсүз эле барып бир Google'да иштеп калыш максат эмес, же кайсы бир дагы бир чоң бир ишти сразу кыла албайбыз. Бирок бир жакшы бир результатка чыгып калышыбыз керек да. Азыр деле мына 3 айда деле карасак, результаттарды көрүп атабыз, мына алдыдагылардынчы жакшы эле результат болуп атат. Значит, дагы дальше ушундай кетсек, дагы деле жакшы ийгиликтер боло турганда, сиздики еще плюс болуп атат. Анан ошого мына сиздин киргизген проектлер аттарын өзгөрөт деп атасыз. Ошолордун ичинде кээ бир кайталангандар бар экен, мен карадым да, мындай. Негизи в основном бири-бирине жакын, мисалы Кыргызстан боюнча дагы эмне ошо мындай немелери жакын дагы темалар бар экен. Анан негизи бул жерде үйрөнүп, кандай иш баштайт кийин реалдуу түрдө ар бир адам командада кандай иштейт, компанияларда кандай экенин көрөт да, өзүнүн жон териси менен сезип өткөрөт. Ошол жакшы. Эме бирок бул реалдуу проект дегенден кийин кандай десем, бул убакытты талап кылат, ишти талап кылат, эме кылат. Ошолордун баарын мен ойлоп атам, ушул баардыгы катышты, түзүлдү, командалар ушуну иштейбиз, бирок убактысын конкреттүү коюп, мисалы көбүрөөк ишти 3 айдан кийинкиге коюш керек да, пландаш керек. Азыр мына подготовкамда иштер жүрөт дагы, анан 3 айдан кийин анан катуу ишти ошондо баштагыла дегендейчи. Алдыңкы 3 айга эмнелерди кылабыз, кайсы бөлүктөрдү эметебиз, ошону мындай
конкреттештирип коюш керек болуп атат. Убакытты, анан качан жолугушабыз, ошолорду да. Мисалы биз азыр башталып неметип аткан үчүн баарыбыз кирип атабыз күндө. Мисалы мен кийин күндө ушинтип кире албай калышым мүмкүн да. И биздин азыр сабактарыбыз болбой турган үчүн дагы как будто биз мындай бош болгондой сезип калдык да, негизги тапшырмаларыбызды унутуп калып эле упуга кирип атабыз да. Анан кийин аркы жумадан кийин мындай болбой калышы мүмкүн да. Ошого рахмат абай. Рахмат Акбереже. Рахмат ошол катышып, убактын бөлүп иштешип атканыңар менен. Эми мен айтып берейин. Биринчиден, келечек долбооруна бир жумада бир келип точно сабак өтөм деген протокол жазылган. Өзгө мен ал нерсени андай эмес. Бир жумада бир келишим мүмкүн да. Эгерде убакыттын тоже мен убакытым болуп, мүмкүнчүлүгүм болуп, ошондой суроолор керек болот атканда. Ошол жерде дагы бир жолу токтоп кетейин. Точно эмес, бирок мүмкүн. Ачыкта пока. Бир убакыт точно белгиленген эмес да, что воскресенье сайын эле жолугуп разбор кылып турам депчи. Аракетти мүмкүнчүлүгүмө жараша кедеп кылып бергенге аракет кылам. Экинчиден, эмелер боюнча эки долбоор кетип атат. Бир жагынан окуш керек, бир жагынан иштеш керек. Кайсысын тандайбыз, кайсыл жагына жетишебиз деген. Бул уже жашоо да. Бул уже силер бул деген силердин алдыңарда турган мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүк десе адамдар ойлойт, бирөө оңойлоп берип атыптыр, ошону алып алсам болот деп. Жок, мүмкүнчүлүк деген бул решение да. Решение кылганда бул выбор, бул тандоо. Тандап атканда албетте силер бир нерседен тандоо деген бул бир нерсени алуу эмес, бул экинчи нерседен отказ берүүдө, экинчи нерсеге жок деш керек да. Анткени экөөнүн тең тандап албай жакшы иштебейт да. Мисалы, эки мүмкүнчүлүк. Либо сен университетке барып окуйсуң, либо сен университет таштап барып иштейсиң да. Адамдар ошентип экөөнүн бирөөсүн тандаш керек. Экөөнө жетишпей калат. Же болбосо кээ бирлер, окей, мен көбүрөөк окуп, анан азыраак иштейин дейт. Или наоборот, көбүрөөк иштеп, азыраак окуйн деп тандап алат да. То есть бирөөсү все равно где-то аксап баштайт да. Ошондуктан бул силердин тандооңор болот. Эмнени тандайсыңар? Албетте мен айтам, силер келечекти тандаган соң, келечекти окуйм деген соң, ал жакта теоретический базасын баарын түшүндүрүп берет, системалаштыруу, структуралар менен планы бар, ошол планды коюп келип окутуп атышат аларчы, үчүн коротуп. Анан силер ушунча келип, ушунча өткөндөн кийин аны бүтүрүп алганга аракет кылгыла, ошону окугула. Эгерде силер тапшырмаңар болсо, барып тапшырмаңар жазагыла. Анда бул жака отурбагыла, силер жетишпей атсаңарчы. Тапшырмаңар болсо, жок, мен азыр Zoom'га катыша албайм, мен барып окуйм. Zoom'да болсо, например, кечинде запистен көрүп алам, или суроолорду чаттан берем, или протоколдон шашпай окуп алам. Азыр мага кереги жок, ошол 4 саат отуруп, бүт баардын немелерин алуу деп. Чатка да бүгүн жазып атат, ушунун баарын кантип окуп жетишип атасыңар депчи. Силер окубай эле койгула баарын. Силер ошол өзүңөргө тиешелүү нерсени окугула. И даже окубай эле вообще баарын таштап коюп, кечинде келип эле ошол жака суроо жазып койсоңор бирөө жооп берет да. Мен түшүнбөй калдым, эмне болуп кетти депчи. Ошентип силердин немеңер, айтиде азыр ошол выходыңар ошончолук көп нерсени ошончолук аз убакыттын ичинде аткаруу. Ошондуктан жанагындай өзүн өнүктүрүү долбоорлорун жасайбыз, продуктивдүү. Кантип ошону кылса болот? Ошону изилешиң керек да. Кантип ошол убакыттын ичинде тигини да жасаш керек, буну да жасаш керек. Если силер жаза албай алсаңар, какой психологический, физический ошондой характериңер ошондой болсочу, анда айтасыңар, жок, мен мындан отказ берем, мен скорее всего окуганга аракет кылам деп. Эми мен еще кандай немелерди мүмкүнчүлүктөр берип атам, айтам, окей, эгерде силер действительно жетишип атсаңар, или, например, кээ бир командалар, кээ бир адамдар бар, командасы жок, айтат, биз так эле командабыз жок, катышабыз депчи. Анда биз ошолор менен, калган адамдар менен, которые сказали, ооба, мен ошол долбоорду тандадым, мен ошол долбоор менен кетип бартам дегендер менен биз долбоорлорду иштетип баштайбыз. Анан мен башында айткандай, ар бир долбоордо эки команда болот дегем, бирөөсү чисто разработкага кетет, бирөөсү даяр нерселер менен иштейт. Эми биз болсо даяр нерселер менен иштеп баштадык биринчи. Азыр биринчи итерация, биринчи спринт, 2 жумага кетти биринчи спринт. Биз даяр нерсе менен запуск кылабыз. Долбоордун баарынчы MVP кылып, кичинекей прототипин кылып запуск кылабыз. Ошону запуск кылып иштетип көрөбүз. Келеби адамдар кызык ошол нерсе. Вот ошол иштетиш үчүн эми кээ бир долбоорлорго
ат керек да. Ат дегенде бул ошол долбоордун брендовый аты. Ошол брендовый аты менен биз интернетке чыгарабыз да. Айтабыз, что мына веб-ордо бул кыргыз тилиндеги сайттардын тизмеси деп ошонун бир кичинекей сайты болот, инстаграмы болот, там фейсбугу болот, телеграмы болот, ошол менен акырын ошол команда иштеп кете берет. Анан ал команда уже билип калат да. Bir iki üç iterация кылып, ал веб-ордо кантип иштейт, кантип ал жака кирет, адамдар киреби, кирбейби, уже неметип бараткандан кийин кандай ошибкалар бар. Балким биз даяр нерсе менен иштеп атканда, албетте жаман жасап алыптырбыз. Балким биз дизайнды нолдон сүрөткө тартып, аны версткалап башкача жазамакпыз депчи. Вот ошондо экинчи команда, экинчи дагы бир команда ошол ичинде экинчи команда кайра жасап баштайт. Анан экинчи команда уже кайра Jira жана башына сөздөттүкпү, Jira Bitbucketке кетет депчи. Jira Bitbucketке кетип, ошону нолдон баштап версткалап баштайт. Албетте ал процесс узун да. Аны уже 3 ай болобу акырын команда жаза берет. Шашпайчы. Берки командага тиешеси жок, берки проект уже иштеп атат. Эптеп, бирок аны с нуля башка команда еще жазып атат да. Уже баягы үйрөнгөндөй, дизайн синкинг менен, спринтер менен, скрам мастер менен, ал жакта болсо уже азыркыдай шашылган ызычуу жок болот, чаттардачы. Алар, например, уже пландаштырып, бир убакытта дейлиге жолугуп, бир убакытта виклиге жолугуп, спринтер 2 жума болуп шашпай жазышат да. Ал процесс кымбат, ресурс боюнча кымбат, бирок силерде как мүмкүнчүлүк бар, убакыт бар, аны уже шашпай жазасак болот да. То есть азыркылар илинбей калса, кийин деле келип шашпай дагы бир жол жазса болот да. Бирок биринчи команданын плюсу, алар уже ал проект менен иштеп калган болот. То есть ал иштеп уже как ал проекттин ээси болуп, уже дальше продвигать этет. А экинчи команда аны как исполнитель катары жасап берет или башка ошондой сыяктуу нерсени нолдон баштап жасайт. Процесс примерно ушундай. Агай түшүнүктүү, жакшы. Анан дагы бир суроо. Мисалы азыр мындай болот да, мындай бардыгы өзүнө жаккан теманы тандап атат да, ошо мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, мисалы эмнеге кызыкса, ошону тандаса, ошону иштейт да. Анан кызыкпаган эле нерсе болуп калса, үйрөнүш үчүн кирип алып, анан ошондо солкоп жүрүш мүмкүн мисалы. Анан азыр мен ойлоп атам, ар ким өзүнө жаккан багытты тандаган үчүн ошон үчүн булар иштейт деп мен ишенем. Иштейт, жасалат, бул иш болот да, мындай по-любомучу бир өздөрү үчүн деле пайда алып результат болот мынданчы. Мен мынтип айтпайм, мындай коомчулукка уже ачка элдин баарына чыккан жагын айтпайлы, ушул эле жерде деле кайнаганда деле пайда алат да, ар бир өзүнөчү, ушунун ичинде кайнагандачы. Анан ошону мен айтып атам да, мына адам уже ошол жерде көнө түшөт, уже баягы бирге иштешкендерине, бул өзүнө жаккан тема болгон үчүн көнө түшүп ушул жерге результат болот, эметет. Бул реалдуу эле иш болуп калат да. Анан ошол эле учурда мисалы тил билгендер, дагы алдыга чоң максат койгондор бар. Алар дагы мисалы өзүнүн портфолиосун түзүп, даярданып атышат да, мисалы эмелерге, жанагы собеседованияларгачы. Ошолор анан параллельно эле алар интернеттен издеп, мисалы өзүнө башка вакансияларды издеп берип таштайт да эмени. Вакансиялар, анкеталар берип салат. Анан кийин бир күнү аларга чакыруулар келет, башка болот. Анан ошондо алар ал жакка кетсе, мисалы кандай болот, бул жакта эч кимде капачылык болбой, мындай келишпес, түшүнбөстүктөр болбойбу? Бул ушул жерде иштеп мындай жакшы болуп атканда таштап туруп бияка кетип калды деген нерселер болбойбу? Жок, аларды мен түшүнүп турам. Ал жерге келгенде жанагы башында айтып кеткен тандоо кайра эле келет да. Ал уже тандайт, мен ушул долбоор менен дальше иштеп рисковать этемби, допустим, ошол долбоор өсүп кетип, сатылып кетип, көп акча түшүрөбү, бияктан вообще мага бир акча төлөп береби, же мен барып акырын жумуштап ошол жумушка иштеп кете берейинби деген тандоо болот да. Анан кайра эле адам өзү тандайт. Анан мен анын баарын түшүнүп турам, албетте ал жумуш тандаса эч кандай капачылык жок да. Вообще таарынуу деген неме болбош керек да. Бул деген чисто рынок, бул чисто бизнес жөнүндө сүйлөшүп атабыз биз. Неме, ничего личного, это бизнес деп коет го кинодо дайчы. Ошондой биз баарыбыз жөн эле мүмкүнчүлүккө жараша ошол убакта иштеп атабыз. Албетте эч кимди кыйнамай жок, эч кандай контракт түзгөн жок. Сен ушул проект иштейсиң, паспортуң келет деп кул кылып алмай жок да. Бардыгы каалоо менен. Если кааласаңар иштейсиңер, каалабасаңар иштебейсиңер да. То есть просто деген адекваттуу болгонго аракет кылыш керек да. Эгерде мисалы
бир долбоор чыгып атса или бир жумуш чыгып атса, заранее мен ушул долбоорго жазылып атам, жумушка чыгып атам, скорее всего мен көпкө чейин иштей албайм, или мен азыр тапшырмаларымды аткарып баштайм, мен жетекчи кылып атканда өзгөчө сурап атпадык го, жетекчи кылып атканда болобу депчи. Ошо мен жетекчи боло албайм, мен убактым жок, пожалуйста, мен койбогула, мен эптеп септеп эле жардам берип турганга аракет кылам деп заранее айтып, или ошол жактан сразу неме этип коюш керек. Ошол деген эң керектүү коммуникация да. Анан жумушка барганда да ошол болуш керек да. Жумушка барганда сразу мен ушунчасында отпускка кетем, мен ооруп калам кээде, анан ушундай балдарым садикке алып барыш керек деп заранее кээ бир жерлердин командалар менен сүйлөшүп алыш керек да, чтобы команданын ичинде бирөөнө тапшырма берип койсо, ал жоголуп кетпеш керек да. Или жоголуп кетсе, мен жоголуп кеттим деп заранее айтып коюш керек да. Мен жоголуп кеттим, мени пожалуйста иштебей кое тургула. Мен там депрессия болуп атам, азыр жакшы көңүлүм жок болуп атат иштегенге депчи. Чтобы силерди башка адамдар күтпөш керек да. Албетте мен азыр барыңарга тапшырма берип атам, силерден кайра күтүп атам да, ошол тапшырманы аткарат депчи. Эгерде мен унутуп калсам, бул унутуп калды, сурабайт экен деп туруп кетип калса, эчтеке эмес, уже башка адам аткарат да. Неменин плюсу, келечектин плюсу, биякта адамдар көп. Скорее всего, сиз туура айттыңыз, кээ бир адамдар менен биз чогуу иштеп кете беребиз. Не обязательно бир проектке 10 адам, бир проектке 2-3 адам эле жетиштүү болот дарычы. Ошол 2-3 адам менен биз ошол проектти жасаганга аракет кылабыз. Албетте бул оңой эмес, биз жеңилбестен, аны таштап салбастан, акырындап ошол долбоор жасап кете беребиз. Балким бир убакыттан кийин ал долбоорду интернеттен көрүп каласың, жакшы иштеп атат. Мен башында бар болчумун ушул проектти сүйлөшүп чыкканда деп. Көңүлүңөр ток болуп, кышында ысыр чай ичип турган болсор. Рахмат агай. Жакшы. Дагы суроолор? Саламатсызбы агай, менде бир суроо болуп атат да, могу кыргыз тилиндеги сайттар менен кооз сайттарды экөөнү алмаштырып атышат көбүнчөсүчү. Ошо эки башка проект, Ава эки башка проект. Кыргыз тилиндеги сайттарда контенттин ичиндеги маңызына көңүл бурулат. Ал жакта сайттарда болушу мүмкүн эмес да, ал жакта жөн эле Инстаграмга ссылка да. Мисалы Инстаграмга ссылканы кооз сайттарга иле албайсың, ал сайт эмес да, ал жөн эле Инстаграмдагы ссылка. Профилге. Сайттар, кооз сайт айтып коесузбу деп. Кооз сайттар болсо, аны адамдар өзү жасаган да. Өзү колу менен башынан баштап дизайнын тартып жасаган. Дизайнын тартып, версткасын жасап, ошол версткасын оценка кылып, кайсы студия жасады, нолдон баштап уникалдуу сайттарды чогултуп билебиз да. Кооз сайттар аз убакытта чыгып турат. Мисалы, бир жумада 1-2 жолу. Немеде болсо, баарын эле сала беребиз кыргыз тилиндеги сайттарга. Ал каталог деги болсо, кыргыз тилиндеги сайттар основной Инстаграмга көңүл бурат турбайбызбы? Бүт бар. Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, жөнөкөй веб-сайттар, ишигип контенти көп сайттар да. Ай, Амиржан. Рахмат агай. Азамат агай. Мен могу кыргыз сайттарынын анан жана сервистер деген тандаган негизи башында эме деген да. Эме деп ойлогон болчумун. Биз жаңыдан бир сервистерди или Кыргызстанга керектүү бир сайттарды ойлоп табабыз деп ошондой максат менен кошулдум эле. Акайса бул жерде действующий сайттарды, Instagram баракчаларды, Facebooktарды ошол жака жүктөйбүзбү? Жок, ошол кыргыз тилиндеги сайттарды жүктөөчү сайтты биз жасайбыз. Ошол уже өзү сайтта кыргыз тилиндеги сайттардын өзү болот. Түсүнүп атасызбы? Ошону биринчи өзүн жасайбыз. Анан биз башка сайттарда жазып атпайбызбы? Алар да ошол каталогко кошулуп калат да. Биз сайт жасап, ошого тиги даяр эмелер жүктөйбүз, Ошолорду даяр эмеге жүктөйбүз, или бирөөнү жүктөтөбүз, или ушундай автоматический процесстер жасайбыз, чтобы алар өздөрү жүктөбүш үчүн. Жөн айтып коебуз, мына сайттар бар, өзүңөр сайтыңар болсо жүктөп койгула депчи. Анан Facebook сыяктуу баары жүктөй беришет өзү. Суроолор барбы?
Так, үн текшерип коелу. Угулуп атамбы? Микрофон өчүп калып атышат. Угулуп атасыз агай. Суроолор болду жок окшойт. Ошо сиздин убактыңызды албайлы. Рахмат, чоң рахмат суроолор. Калган жумуштарыбызды жасай берели. Рахмат сизге. Анда ушундай кылалы, суроолор жок болсо иштейли барып. Баарыңар жакшы кылгыла. Мен да бүгүн күндүз кечке иштейм, анан 5-6 сааттан кийин уже активдүү болуп калып жазып баштайм. Ага чейин өзүңөр жетишип бергиле, иштей бергиле. Макул.